Саламатсыздарбы, бүгүнкү дүйшөмбү Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 11:00 карата учурдун актуалдуу, маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бишкек шаардык аймактык комиссиясы НДПК партиясын Бишкек шаардык кеңешиндеги мандат алуу жарышынан четтетти. Чечимде шайлоо күнү 11 апрелде Айбек аттуу адам ушул партияга добуш бергендерге 100 сомдон таратып жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөнү айтылат. Ошол эле күнү Берналиев менен Абдыкадыров номер 29 мектептин жанынан кармалган. Абдыкадыров 1 май райондук ички ишер башкармалыгынын кызматкерлерине 2000 сомун өткөрүп берген. Берналиевден 18799 сом акча алынган. Тергөө Абдыкадыров менен партиянын талапкерлеринин бири ортосунда байланыш бар экенин аныктаган. Белгилей кетсек, 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо жана жаңы конституциянын долбоорун кабыл алуу боюнча референдум өттү. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Бишкек шаардык кеңешине 6, Ош шаардык кеңешине 4 партия өткөн. Кыргызстанда балдарды полиомиелитке каршы эмдөө өнөктүгү башталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, өнөктүк 2021 жылдын 19 апрелинен 19 майга чейин уланып, вакцинаны 2016 жылдын 1 апрелинен 2018 жылдын 15 февралына чейин төрөлгөн балдар алышат. Эмдөө акысыз жүргүзүлөт. Министрлик бул өнөктүктүн максаты эмдөөнү өткөрүп жиберген балдардын 95%-ын эмдөө экендигин белгиледи. 270 миңден ашуун баланы эмдөө пландалууда. Кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова дүйшөмбү эл аралык марафонунда алтын байге алды. Марафон 17 апрелде Дүйшөмбү шаарында өткөн. Азия оюндарынын чемпиону Дарья Маслова бул марафондо 21,1 чакырымдык жарым марафонго жарышка чыгып, белгиленген аралыкты 1 саат 12 мүнөт 2 секундада чуркап өтүп, алтын медаль тагынды. Жарым марафондон күмүш байгесин өзбекстандык жөөгүлүк Вереника Гришина, коло байгесин тажикстандык жеңил атлет Зулхича Гафрозодо алышты. Бул Дарья Маслованын акыркы айдагы экинчи жеңиши. Дарья Маслова Япониянын Токио шаарында өтө турган жайкы олимпиадалык оюндарына жолдомону 2019 жылы 1 декабрда Испаниянын Валенсия шаарында өткөн эл аралык лицензиялык марафондо олимпиадалык нормативди аткарып алган. Бүгүн 19 апрелде Бишкектин айрым көчөлөрүндө электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт. Бул туурасында түндүк электр ишканасынан билдиришти. Бул күнү трансформатордук көмөк чордондордо техникалык жактан тейлөө, зымдарды кайрадан тартуу жана кабелдерге тоскоолдук жараткан бутактарды кыркуу сыяктуу иштер жүргүзүлөт. Президенттик аппарат мамлекеттик башчысы Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында Коопсуздук кеңешинин 1-отурумун даярдап жатат. Бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары өз булактарына таянуу менен жазышты. Коопсуздук кеңеши эртең 20 апрелде жабык эшик артында өтөт. Президент Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен коронавирус инфекциясынын 3-толкунундагы көйгөйлөрдү, экономикадагы оор кырдаалды, коррупцияга каршы күрөш жана кадрдык маселелерди талкуулоону көздөп жатат. Премьер-министр Жогорку кеңештин төрагасы, башкы прокурор жана коопсуздук органдарынын жетекчилери менен Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнөн тышкары дагы кимдер килимге чакырылаары белгисиз. Бул маалыматты тактоо үчүн президенттик аппарат менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Египетте кечээ жекшемби күнү поездин рельстен чыгып кетишинен 11 адам набут болсо, 98 адам жаракат алды. Бул тууралуу РИА Новости Араб Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине шилтеме берүү менен жазды. Поезд Эль-Мансур шаарынан Каирге бет алган эле. Египеттин темир жол башкармалыгынын маалыматы боюнча 4 вагон рельстен чыгып кетип, оодарылып калган. Бул Египетте акыркы жылдардагы биринчи темир жол кырсык эмес. Марттын аягында Сохак провинциясынын Тахта шаарындагы жолду эки поезд кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен токтоп турган поезддин 2 вагону, ошондой эле тепловоз жана поезддин вагону рельстен чыгып, кагылышуудан 19 адам каза болуп, 185 адам жаракат алган. Американын Индианаполис шаарында куралчан адам FedEx логистикалык компаниясында ок чыгарды. Кесепетинен 8 адам каза болду. Окуядан кийин кол салган адам өз жанын кыйды. Бул тууралуу шаардык полицияга шилтеме берүү менен чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Атышуу тууралуу полицияга бейшемби күнү саат 23:00 кабарлашты деп билдирди полиция өкүлү Дженни Кук маалымат жыйынында. Эркек киши FedEx имаратында ок чыгарып, 8 адам каза болуп, дагы 7 жаракат алды. Кол салуудан кийин кылмышкер өз өмүрүнө кол салган деп айтылат билдирүүдө. FedEx окуянын бардык жагдайларын тактоо үчүн тергөө менен кызматташып жатканын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Сереп Чекит KG сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун.